Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер үчүн сонун чыгарылыш тартууламакчыбыз. Эфирибизде Өмүралиева Берзат болмокчу. Берзат Кочкор районундагы каргонун ээси. Кытай сайттары менен иштеп жүргөндөр жакшы таанышат, жакшы билишет. Саламатсызбы, Берзат? Бизди бизге кош келиптирсиң. Кош келдик. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшыбыз. Эң эле башкы суроону өзүңдүн кыскача тааныштыра кетсең. Көрүүчүлөр үчүн айта кетейин. Берзатты сен деп карабам, себеби экөөбүз жакын таанышпыз. Эмнеге сиз деп атасың деп айтсаңыздар. Өзүм жөнүндө мен 97-жылы болом. Кочкордун келинимен, бирок өзүм ат башынын кызымын. 4 баланын энесимин, мындайча айтканда, жакында 4 баланын энеси болом. Ошол эми Кочкордо турмуш курганыбызга 10 жыл болду, 10 жылдын жүзү болду быйыл. Ошондон бери уш жактабыз. Жагатат. Кочкорлук болуп калдым уже. Кочкордун тузу деп койчу да. Кочкорго келгендер кеткиси келбей. Ошондой болду окшойт. Кочкордон кеткиси келбей, Кочкордун аркасын көргөндө, өзүм үйүмө келгендей болуп, уже ошентип калдык. Үйгө кеттим, баякка десе, алайга дегенде Кочкорго депти. Жакшы. Карго боюнча сооңуз атайын. Карго ачканга канча болуп калды? 1,5 жылдын жүзү болду. Башында балдарыбыз менен үйдө отуруп, энелерим эмне кылса болот деп көп жумуштун башын баштап көрдүм. Самынды да көрдүм, тигини да көрдүм, муну да көрдүм, тигип да көрдүм, түйүп да көрдүм. Эч бири көңүлүмө келген жок. Анан эмне кылсам деп ойлонуп отуруп, анан ошол кезде уже Кытайдын сайттары менен иштешип башташкан элдин баары. Анан бир алайдык кыз бар, Баткендик кыз. Ошолдон эжебиз бул медреседе бүткөн да. Анан медреседе бир эжебиз ошо айтып калды, ушул бир кыз бар, надежный, ошондон окуп көрчү деп. Анан бир окугандан кийин эле өздөштүрүп, анан өзүмө кичинекей нерсе заказ кылып көрдүм. Заказ кылып көрсөм жакшы келди. Аябай көңүлүмө жакты да. Анан келгенден кийин эле сразу эле жөн жата бербей элге да заказ кылайынчы деп анан WhatsApp группа ачып алып заказ кылып баштадым элге. Бир 10 сом биринчи каргодон эмес, биринчи ошо сайттан заказ кылып баштадым. 10 сом, 20 сом кошуп заказ кылып баштадым. Анан Бишкектен алчубуз да. Анан заказдарым аябай көбөйдү. 2, 3, 4 коробкага чейин келчү да. $3-9 менен Бишкектен кайра бияка алдырып, Бишкектин карголору ал кезде 4-ден болчу, арзан деп эле ала берчүмүн да. Анан актач эмес. Анан клиенттер да ызылдап ыйлайт, анан кымбат болуп кетти, анан жолу кымбатыраак болуп кетти, анан мындай болуп калды, анан тар болуп калды, анан чоң болуп калды деп ызылдап баштаган. Анан эмне кылсам деп ойлонуп, анан жолдошум экөөбүз кеңешип анан ушундай бар экен, Кытайда бир кыздын номерин алдым. Ушинтип иштеткен, анан $2,5 менен береткен. Анан эң алгачкы заказдарыбызды өзүбүз кетирип көрдүк. Өзүбүздө акча бар болчу бир аз. Топтолгон акчабызды топ келге салып эле кетирдик. Кетирсек келген товарларыбыз бир топко арзан болду. Бирок арзан болгону менен нормальный товарларды албай калыптырбыз, өзүбүздүн сезонго ылайыктуу албай калыптырбыз. Биз кышында заказ кылган товарларыбыз жазга чукул келип калды да ошондо. Сезон бүткөндөн кийин келип калды. Ошондон эмне кылабыз эми, ушундай кылалы. Мен заказдарды карго ачайын деп сүйлөшүп калдым ошол. Актайбы, балким актабаса да көрөлчү. Анан актайт го балким деп анан ачып ошо карго деп атын эмне кылып койсок, атын эмне деп жасасак деп кечке ойлондук. Анан башында кызым Муслима, кичинекей кызымдын атынан Муслиманын атына коелду. Анан Муслима десек окшошпой калчу да. Анан Муслим карго деп Муслим карго болуп атын коюп, анан заказдарды кетирип баштадык да.
элдерге код бере баштадым. Кодду билбейм. Бирөө 5 код кетирип код, бирөө код менен кетирип код менен аябай заткысын көп эле көрдүм. Башында минуска түштүк аябай. Өзүм чөнтөгүмөн 2000 сом, 3000 сом чыгарып, ила кызыктап атып, ошентип ачып алып иштеттим. Анан коробкалар өлө оор болот. Анан $5 коробкага төлөйсүң, анан коробкасынын веси 3-4 килограмм, өзүм товар алганымда кичинекей коробка болот. Анын весинен актабай эле өзү, наоборот, менден кетиптир да. Анан ошентип баштап алып ила кызыктап атып, анан Ошол моңчу киреш болбойт да кой. Чыдандырбайсың. Анан жолдошум болбой койду, токтотойн десем. Сен иштей бер, төлөй берем, сага стимул болот экен деп. Ошо түрткөнчүк болду да жолдошумчу. Анан ошентип башында ошентип иштеп атып, анан эмне кылабыз деп анан башка бирөөнүн номерин таптым. Башка бир кишинин арзаныраак. Ал болсо товарларды жакшы салат. Анан кыргыздар болгонго, алар кыргыздар Кытайларда ответственный болуп кеткен да. Мен азыр да айтат элем карго ачам дегендерге, кыргыздар менен иштешпегиле депчи. Анткени кыргыздардын ответственность деген билбейт экен. Ошол кыргыздар менен иштешпейли деген Кытайда склады бар кыргыздар менен болот. Жок, алар деле ушул жерден Кытайда өздөрү жашайт, бирок кытайлар менен сүйлөшүп алып, анан бизге ошолор аркылуу салат да. Анан Алга экспресс деп башында ошондой аттуу бир карго иштетсек, ал менен иштешкени арзаныраак болгонсуду, бирок кайдыгерликтин айынан жанагынтип отура берет, кыймылдабайт, кенебес дейт, ошолордун айынан анан ишти токтотууну чечтим. Алар менен башка бир кыздын номерин таптым, мага алмаштырдым, ошентип күйүп отуруп, аягында клиенттер да көбөйө баштады. Анан реклама кетирип окумуш кылган жокмун. Элдер өздөрү эле бат келет экен деп өздөрү иштешип, ошентип баштады. Анан эмнеге мен менен иштешесиңер, толтура эле жакта карголор бар эмеспи десем, сенин бат жооп бергениң, ответственность алганың жагат дешти да. Товарды кайтартып берип, ниткендерин жагат. Анан мындай душевныйсың, мен иш адамымын деп таштап койбойсуң бизди. Ошон үчүн кымбатына карабай иштеше беребиз сен менен деп, ошо башында $3-9 менен иштешчүбүз. Азыр канча? Азыр 3-2. Сом менен 288 сом менен килограммын алдырып берем. Анан ошол жакшы жыйынтыктар болуп, күйүп отуруп, кыргыздар менен да иштешип көрдүм, кытайлар менен да иштешип көрдүм. Иштешип натыйжада бир каргого токтолдум. Ошол менен иштешип келатам, 1 жылдай болуп калды. Ошол. Мен да ошо Кытай менен иштешип жана заказ алып, ошентип жүрүп, анан сен менен да ошондон жакындашып кеттим го. Анан ошондон сен иштегениң аябай жаккан жери, аябай ийкемдүү. Чындап эле мисалы бир товарды алдырып албай калсак, сен өзүң ошол чуркап, күйүп-бышып, ошондон ошол товарды алып келип берип, алдыртып берип, ошолорго аябай жагат. Суроо берсең, аябай эч нерседен аябай баарына жооп берип, мындай бул өзүңөрдүн ишиңер, сиздер кылдырып турабыз, ал сиздердин проблема деп бизге өзүбүзгө таштап койбойсуң да. Көп аябай жардам бересиң. Эми балким аябай жакын болгон үчүн мага жардам бересиңби деп ойлойм десем, мен барып калган кезде башка кишилер деле келип калган болот, аларга деле жардам берип аткан болосуң да. Өзүңдүн табиятың ушул экен деп ойлоп калдым да. Эми тамашалап бир затты мать Тереза деп коем. Эч кимдин жардамын аябайт, баарына күйүп-бышып эле жардам бергенге аракет кыла берет. Өзүң кандай болсоң ошондой ойлойм да. Башкандачы кароосуз кимден сурайт, Кытай болсочу. Анан билип турсаң, жок мен билбейм деп таштап койгондагы туура эмес го деп ойлойм да. Анан көп карголордон мен дагы башында айтып атпаймынбы, мен да заказ кылып иштегем депчи. Анан мага андай жардам берген киши болгон жок да, чынын айтсамчы. Түрткөнчүк, түртүп ийген, мындай тигиндей кыласың, вести мындай эсептейсиң, фунтту мындай эсептейсиң деген киши болгон эмес да. Анан мендей болуп эч ким күйбөсүн деген ой. Негизде мен өз арашымда мындай экен да. Эгерде жана курс сатып ал дечи, өзүң баштайын десең, мындай арасы жана ийи мындай болуп калсачы деп такалып өткөзсүң да, ары кете албай дечи. Анан ушу жанымда бир жардамчың болсо,
Анан ошол менен көрсөтүп берип, жаңы отуруп мындай деп түшүндүрүп берген аябай жакшы. Ооба да. Сөзсүз да. Ошол мына азыр карго курсун сатам дегенде толтура да азырчы. Карго курстарын сатам, анан 2000 сом менен баланча миң депчи. Бирок аласың, алгандан кийин бирок безответственность. Баягы эле ал саткан этте эле пихать этиш керек өзүнүкүн. Анан аласың, алгандан кийин бүт таштап коет өзүңөчү. Жооп да бербейт, сенин проблемаңды чечип да бербейт да. Сенин проблемаңды кайра эле өзүң чечесиң. Анан эми номер сурасаң, Кытайлардын номерлерин жөнөкөй эле бир номерди дагы карго ачам деген кыздарга буттусуп 5000 сом, 10 000 сом беришет да. Жөнөкөй эле номерди алып иштетем дегендер, пожалуйста, иштей берсин, берип кой номеринчи. Алып иштей берсин, анын да ырыскысы бар, сенин да ырыскың бар. Бере турган болсо башка жерден деле сатып алып деле ала беришет. Анан андай деле буттосуунун деле кереги жок го деп ойлойм да. Анан көп ошондойлор, чын эле силер айткандай. Алып таштап коюп. Ал мен да көп күйдүм. Анан тигиге жазып, тигиге жазып, анан бул кандай болот эле десең эч ким жооп бербейт, карабайт. Анан ачып YouTube'ду аңдап теңдерип, тиякты аңдап теңдерип, ошентип бүйтүп көндүк. Профи болуп калдык азыр. Көп эле жолу заказ кылдым, бирок ошонун арасына бир-эки жолу ушундай сынып кетип калган болду да. Ошондо жаңы магазиндер менен жазышып, ошонун кайра акчасын кайтартып берип, баарын ошонун баарын сенден үйрөнгөм. Чоң рахмат. Негизи бул курстардан ушуларды үйрөтпөйт го. Жок, Значит, Пиндододон заказ кетирсеңер, тура эмес келип калса, акчасын кайтарып алсаңар болот. Ооба, ошондой болот. Дагы кандай секреттер бар ошо Пиндододо? Секреттер толтура эле. Ошондо кичине мындай эсиңе келгендерин айтып кетсең. Мисалы көп заказ кылсаң, көп заказ кылып жүрүп постоянно. Эртең менен жанагындай Пиндодого киресиң да. Анан киргенден кийин ошол жерде фишкалар болот да, сөзсүз депчи. Башында жанагы 10 лиралык, 10 юаньдык, 20 юаньдык товарлар болот да. Ошондойлорду акырын немеге 001 деп туруп акцияга чыгарып коет эртең менен. Анан көпкө чейин 2 күн, 3 күн кирбей койсоң, ошондо акция чыгарып берет да өзүлөрчү. Анан заказ кылсаң, бир эле товарга, мисалы бир эле тарелкага акция болуп коет. Анан эртеси кайра кирсең, кайра ошол тарелкага кайра акция болуп коет. Ошондо идиш топтоп алсаң болот да, бекерли келип калат мындай жерге. 001 деген такыр эле цент да. Биздин сом менен деле 1-2 сом, 1 сом болуп калат да. Даже 13 тыйынга чейин барып калат. Ошондо Киро деген жакшы идиштер бар экен, ошо идишке заказ кылам дейт го. Анан кандай сынып келбейби? Кандай болуп келет негизи? Бес да баспайбы көп? Негизи идиш аяк аябай жакшы келет. Сынбайт, негизи көп идиш аяк сынбайт да. Идиш аяк деген пластик эмеге люстра заказ кылганда көп болот да, менимче. Люстра заказ кылганда ар бирин бир немеге жанагындай жумшак эме бар, пластик, бирок жумшак ошондой ороп, андан сыртына пенопластка салып, пенопласттын сыртынан анан салафандап анан жөнөтүшөт да. Эчтеке болбой келет. Анан бирок оор болуп калат экен дешет да. Оорураак болуп калат экен деп. Ошондо бияк менен басып чыгып койбойбу? Анан көп заказ кылсаң арзан түшөт. Объемго жараша кетет да. Ал эми жанагындай азыраак заказ кылсаң, алар кымбатыраак болуп калат. Бир-бирден заказ кылсаң билинбей деле алат да, келе берет өзү элечи акырында эле. Например, 50 сом, 30 сом, 20 сом менен келе берет идиш аяктар. Бир-эки идиштер. Анан көбүнчөсүнө жанагындай оптом заказ кылгандар болот, 10 000, 20 000, андайлар выгодный болот да ужечи. Анткени оор да, керамика. Ошон үчүн бияктан алганым. Ал эми жанагындай чоң товарлар бир топ эле арзан болот. Бияка караганда. Холодильник, жанагындай эт кескен машина, сварка, дагы ошондойлорду алдыргандар көп да менден. Жакка
мындай кичирээк машиналар да бар экен го, жер айдаган ушундай. Алар жанагы эле. Бирок баары вес басат да. Вес Алар ушундай эле тариф менен эсептелинеби же? жок, арзаныраак эсептелет. Несі қанша келген үйді қанша мынаны эсептелинет? Ал эми мындай вес кээрлер айта берет 50 килограммдан өйдү, 60 килограммдан өйдү депчи, бирок аны по-любому эсептейт да жыштыгын. Плотностун эсептешет. Мисалы орто бар 100 килограммдык мыкты алып келген, аларга жеңилирээк да, анткени местаны көп ээлебейт алчы. 100 килограмм ват алып келген араганда. Ошон үчүн 100 килограммдык мыкты башкача эсептейт. Ал эми 100 килограммдык ватаны өзүнчө эсептейт. Ал эми менин товарым көп болгонго азыр. Ал 100 килограммдык ватаны 100 килограммды мисалы азыр жем аян деп аябай көп болуп атат го. Ошо жем аянга заказ кылса, бияктын баасынан арзаныраак болот. Арзан аябай эле. Сизден заказ кылса болот да? Ооба. Бул тариф кандай болот? Алынкын Кытайлар өздөрү эсептеп берет. Канча болгонун. Негизи көпчүлүк 2 доллар менен эсептелип калат да. Мисалы жем аянда трактор, жана кичинекей тракторлор болот го, кичинекей. Ошондор 1 доллар, 2 доллар менен эсептелип калат. Анан көбүрөөгүнө жараша дагы арзаныраак да кетет да. Эгерде ошондой жем аянга заказ кылып, бирок бияка келгенден кийин ал жакшы жүрбөй же жакшы функциясын кырбаса, эмне кыласыз? Сөзсүз түрдө жазабыз. Компенсация полный акчасын бербеген күндө дагы компенсация кылып алган баасын, мисалы 200.000 юань алса, хотя бы 200-400 юанга чейин компенсация беришет. Бирок ал полный эмесинен да. Например, дефекти канчасына жараша. Көбүрөөк дефекти болсо, ошого жараша төлөп берет. Такыр эле жүргүс болсо, полный акчасын беришет. Бирок ошону далилдеп бериш керек да, жана видеолор айтып ушундай болду. Ооба. Мен өзүмдүн паама цилиндр деп жанагы эме бар азыр. Краска чачкан, вулканизацияларда жанагындай дөңгөлөктөрдү үйлөткөн немелер бар. Ошондойлорду алдырып берген да, алдырып берсем, эки мындай эме жагы жанагы сынып кетти. Вентилятор жагычы сынып кетти. Анан иштебей койду да, анан түтөдү. Жүрөгүбүз өчүрүп коюптур, анан видеого тартып, ушинтип түтөп атат. Деп анан ушундай эмнеге бизге жөнөтөсүңөр, бракованный деп анан папамдын колу билет да. Оңдосо оң эле экен да, көрсөчү. Жөн ызылдап эле анан акчасын, полностью акчасын кайтарып бергенден кийин өзү 18.000, общий 18.000 менен келген да. Биякта ошол эле жана краска чачкычтар 30.000ге чыккан экен. Анан папамда 18.000, андан тышкары 9.000ге кайра түштү да бизге кайтарылып берипчи. Ошондо жолун эле төлөгөн болду да. Бирок жанагы акчаны кайра кайтарып алайын деп мындай махинация кылган болбойт да. Болбойт, алар алданбайт. Бирөө тиреже келди баада. Өзү негизи серый цвет заказ кылган экен да. Серый деп турат да, интернетте серый деп турат да. Аны кемсин тийип, ошо насын алсаң албасаң жок да, мындай өрөктүй бейиштеп албай, ушундай аябай сыймамдей алат депчи. Анан ошо мен Пинододо заказ кылып дагы ошонун баарын чын экен деп түшүнөм да. Мисалы, бияга мындай болуп атат деп же мындай аябай суроолорду бере берсең дагы ошого зерикпей, баарына так жооп берип, ошентип анан сатышат. Алар мындай соодасы аябай жакшы өткөн, ошондон болсо керек, кичпеййлигиненчи. Дүйнөгө таралган ответственность аябай жакшы да. Мындай моюнуна алат. Бир кемчилик кылдыңбы, моюнуна алышат. Анан ызылдай бергенде мисалы жөн эле ызылдай берсең дагы ошону көтөрө билет да. Эйби бар буну сүйлөп атканым депчи. Бизде болсо кылсаң эмне башыңды отпочу, алдыңдан анана деп коет да. Эмне кыла аласың, эчтеке дей албайсың. Кытайлыктарга үйрөнүп турган ушул жерибиз бар экен. Ооба. Мен да болушунча кыргыздар менен аябай мындай жакшы түшүнүү менен иштешкенге аракет кылам. Кээ бир эми ар кандай кардар бар да, кээ бирөөдөн аябай ыраазы болуп, кайра бир товарны миңирет, алкышын айтып, ошентип жүрүп аябай мотивация бергенчи. Кээ бир кардар бар мисалы
бир нерсени заказ кылып ал жакпай калып кайра буну алмаштырып бер деп кайра берип кайра жакпай калып ошондой эми ар кандай адамдар бар да. Анан бирок ошолорго дагы тигилерге магазин менен сүйлөшүп кайра акчасын кайтарып берип же товарын алмаштырып берип кайра башкага заказ кылып берип ошентип мындай мен да ийкемдүү болгонго аракет кылам. Кытайлардан үйрөнүп атат окшойм да. Үйрөнөбүз ошо. Эмнелерди үйрөнүп атасың алардан? Биз деген ошо негизи өзүм эле эмемин, ответственныймын да бул жумушка. Жумушту бир мындай телефонду карай албай тура албайм. Чын эле бирөөгө муктаж болуп калса, чалып атса бирөө деп кайра каждый 5 минут сайын мынтип карап, ошо мынтип тынч көңүлүм тынч отуруш керек да. Анан Бишкекте жатса дагы мисалы биякта Кочкордо иштеген көп эле карго бар да. Анан иштегендерден жата беришет аларчы. Алдырбайт товарларын. Мен болсо ызылдап жака машинага чалып, бул машинага чалып алып келип берем, тигинтем деп кетишке алар менен ызылдашып, эптеп алдырам да товарчы. Алар болсо баш оорубайт жатат. Мен менен кошо келет алардын товары. Мен ызылдайм, алар алып келип. Алардын товары келет да. Учкан боюнча. Анан кээде ызылдап деп жатып алгым келет. Анан өзүң төрөлгөндө мүнөзүң ошондой. Кыла албайсың, анын үчүн кайрадан төрөлүш керек да. Ошентип коюп эле. Мисалы жагы Бишкектин складына түшөн, Бишкектен бияка кетет да. Бишкектин складына түшкөн кезде кээ бир товарлар мисалы адашып башка жака кетип калган учурлар болот да. Мен негизи практикамда 1,5 жылдын ичинде болуп элек. Ошондой нерсе. Мен алмашып кетип, аяктан надежный кишилер бар. Аякта дагы нарындыктар менен иштешпейм, чындап эле. Нарындыктар кичине жалкоорок эмеспизби? Анан аякта оштуктар менен иштешет. Оштуктар менен алдырам, алар ответственный. Ичке бушка кирбе дейт. Жумушка тарт, дисциплинаны моюңа алыш керек да, чындап элечи. Эме Кочкорлуктарың болсо жөнөкөй эле, мисалы товар алдырып атканда башында мисалы 400 сом, 500 сом дейт да. Анан уже постоянный клиент болуп калгандан кийин как обычно алып келип бербейт да. 600 сомго көтөрөт, 700 сомго көтөрөт. Бул мага муктаж да деп кайра көтөрө берет да. Баасынчы. Анан кайра башка ответственный киши издеш керек болуп калат. Нарындыктар менен сүйлөшөсүң, ат башылыктар, чайектиктер менен сүйлөшүп анан алдырууга мажбур болуп каласың да. Анан ошонусу минус чындап элечи. Мындай жумушка бекем башында канча деп сүйлөшүлсө, ошону до конца кармабайм. Анысы действительно аябай чарчатат да кишиничи. Калган жерлери жакшы. Анан ошол дагы минусубуз бар да чындап элечи. Оңой турган нерсебиз бар да негизи. Минуска айтсаң тиги мынтип коюңуз сен байке, мунусун да мынтип коюңуз десең, бул мага муктаж да дегенсип жаман мамиле кыла баштаганы жаман да ошолчу. Анан ызылдашып, урушуп, ошого чейин барабыз. Баары эле жумуштун оорчулугу сырттан караган кишиге аябай жүрүп аткандай көрүнөт. Анан бирок ошо иштин процесске катыша келсең аябай оор. Сен жаныңа келип отурган кезде дагы аябай телефонун тынбай эле же бирдемени сурайт, же ушинтип таксисттер менен урушуп аткан болосуң. Көрүп эле жүрөм ошо. Ушинтип элесиң, ушинтип эле элдин баары эле мындай састаран аябай жаман көрүнөт, бирок аябай оор жумуштар. Бир товар жоголчу болсо жаман да. Бир жолу кошунамдын балдары ошо товар алып кетип калып анан товар жок да. Дагы барып атпайм үйүнө. Ушундай товарым жок. Сиздин балдарыңыз алып койгон окшойт деп барсам, урушат. Байгечи. Анан айттым ошондо. Аябай ачууңдупчу. 15 күн сиз товарыңызды заказ кылып коюп анан кетсе, анан 15 күн күтсөңөр анан жоголуп кетти десе, сиз кандай болот элеңиз депчи. Анан ал деле ошондой алар да ошондой күтөт да депчи. Ошондой жагын жаман көрөм да, мен да мисалы товарым келип эле жоголуп кетсе, кандай акыбалда болот элем мен депчи. Ар бир кардардын ордуна өзүн коюп бересиң да. Ошонусу жаман да. Мисалы бирөөнүн товары жок болуп калып, кийинки деле келет экен десең эле жаман
жаман чувство болчу да менде мурдачы. Ушундай жаман экен депчи. Дагы бир нерсе сурап турат. Мисалы башка кармаларчы өздөрүнүн графиги бар го. Суббота, воскресенье иштебейм. Биринчи күнүнөн 5-күнгө чейин саат мынчадан мынчага чейин иштейм. Андан башка убакта мага чалбагыла, жазбагыла деп. Анан мисалы 12-15 күн өтөсүң товардычы. Анан суббота же воскресенье күнү келип калса, ошол күнү сөз алыш керек болса, кээ кардарлар бар да, мисалы мен ушу тойго жетишип калышым керек эле, ошо туфлимди кийип бармакмын, мага алып бергилечи, пожалуйста деп кайра чалып, чыгып барып Кытайдан же жолдон барып алып келе калгым келет да. Ошондо ай күтүп аткан болсом, анан карго деген жок мага чалбагыла деп атса, аябай жам болсун да. Сен кандай ошол кезде Меники свободный график. суббота, воскресенье болот да? Суббота, воскресенье жок менде. Без выходной. Выходной даже центрга чыкканда барып кеткенде именно ошондо эле чалып калышат. Каякта эстеп. 5 мүнөт күтөт тур, азыр барам десем, ошого жаман көрүшөт да. Түндө келишет, түнкү 1-2 келет. Алардын арасында бар. Анан келип уктап аткан болсо, өлө уктап атсаң келген болот анан. Эже жетмек болчумун Бишкекке, чыгарып берип коюңузчу сураначы. Дейт анан, кантип жок дейсиң? Анан көзүңдү уйпалаган боюнча анан чыгасың, бересиң товарын. Анан мен да ошол акыбалдамын да, аябай шашкалакмын да өзүмчө анан. Прям баары боло калса дейсиң да, замат деле боло калса депчи анан. 15 күн монтип күтөсүң, жаның талашып анан. Келгенден кийин жана анткен болсо, ийде ыйлайгың келет да, кадимкидейчи анан. Ошондой болот да булар байкуштар деле анан. Көбүнчөсү үйдө отурат. Анан үйдө отурган мамычкалар мисалы төрөп, анан кыркы чыгыш керек, анан бала менен чыгыш керек. Анан бала басты, анан көбүнчөсү иштейт же болбосо ошентип бара албайт. Анан жолдошум экөөбүз кеңешип анан ушундай муктаждарга бесплатный доставка кылып берели деп. Азыр могу региондорго салам. Алып барып жок дебейм, барып алып барып салып берем товарларын аккыя, анан тиги Мантыш деген жерлерге ошол таксиге сүйлөшүп коюп, алып барып центрдан салып ийем да. Анан негизи жок келсе да андайчы. Кабинеттен чыкпай эле отура беришет. Саат 4-төн 5-ке чейин деп коет, же 8-тен 4-кө чейин деп коет. Калган күндөрү жата беришет да. Бизде болсо ошондой свободный график, андан тышкары жеткизип беребиз. Анан болгон удобство түзүп берсе да, ыңгайын түзүп кардарларга. Бирок доставка дегенде эле сразу эле элдин баары эле түн болобу, күн болобу алып келип бериш керек дейт деп түшүнөт да. Менде да убакыттарда, менде да 3 бала бар, үйдө кыз бар, анан менде да оокаттарым бар дегендейчи анан. Товар келген күнүн эртеси гана саат 1-лердин чамасында ошо жеткизип берем да. Ошол убакыттарда өздөрү адрестерин, ар жак бер жактарын заранее эскертип жазып коюш керек, мага бул жерге депчи. Анан жеткизип берем. Башка күндөрү өздөрү алыш керек болуп калат. Айылдагыларга таксилер салып. Айылдагылар болсо, бул айылга адресин, номерин, мисалы таксисттерге айтыш керек да, буну кишинин үйүнө депчи. Ошондой бир белгилүү аттарын, кличкасы болсо кличкасын, ошолорун айтып берет. Ошого жараша барып салып ийебиз. Азыр клиенттеримен көбүнчөсү кара учурдук эжелер бар. Анан чолпондуктар, көбүнчөсү чолпондуктар. Анан Мантыштан бирин серин, Ормонхандан бирин серин да ошондой. Аларга салып ийип турам ошентип. Эми каргодон эле башка мукка бургум келип атат. Өзүң эмне окууну бүткөнсүң? Кесибиң? Өзүм кесибим мугалим. Мен мектепти бүткөндөн кийин эле бул жерде Кочкордо медресени бүткөм. Андан кийин эле турмуш курдук. Турмуш кургандан кийин эле эмеден Нарындын университетин окуп 4-курс кезимде шартыма байланыштуу төрөп калып, унутуп калып үйдөн чыга албай токтотууга мажбур болгом 4-курстан кийин. Андан кийин уланта алган жокмун, шартыбыз. Бирок улантсаң болот да. Кайнатам казы болуп, кайненем казы болуп, анан тигинтип деп атып уланта алган жокмун. Шартым болбой койду да такыр. Анан улам эле бала басты болуп, үйдөн чыга албайм же. Андан кийин
азыр жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлбөдү. Эми онлайн окуулар депчи. Ошондо онлайн окуулардан Ушунда медреседеги кесибиң араб тили жана ислам шариятынын мугалим. ооба, Экинчи кесибиң адабият, кыргыз тили. кыргыз тили адабияттан мугалим. Андан кийин Иорданияны бүттүм. Иорданиядан эки сертификат менесмин. Ал деле тажвид. Куран тажвид деп, Курандын Эрежеси. эрежеси. Андан кийин болсо кыз Куранды бүттүм. Да негизи бул медреседе окуганыбыз менен документибиз жок калды да. Анан колубузда документ болсун, кийин балким Ошол учурда абалга байланыштуу. ооба. Бүттүк, бирок документи жок бүттүк да. Анан документ керек экен сөзсүз адамгачы. Анан окуп бүтүрөйүн койдук, хотя бы башка жерден дагы документ алып коеюн. Анан Иорданиядан 2 сертификатынан кыз Курандан диплом алгам. Ошол менен азыр болсо үйдөн Илимимди да элекемдеп, документ мындай эсип ушунда. Мындай жакынкы пландарың барбы ошо Курандан сабак берейин же ушул кесибиң боюнча иштейин деген? Мен бул азыр устазалар көп да. Жанымда кошунам да устаза, анан өзүмдүн өкүл апам да устаза. Анан аларга конкурент болбойюн деп эле унчукпай эле отурам. Үйдөн чыкпай эле. Алар менен чыгып да иштейин десең жаман көрөбү, балким эметип калабы, мага кирейин деп коркунуч боло берет да. Чыгына албай жүрөм ошо. Коркунуч Башка адамдардын муңуна ортолбойм деп коркунуч болот. Ошон үчүн үйдөн чыга албай эле отуруп калдык ошо. Окутсак балким окутарбыз. Азыр баары деле онлайнга өтүп атышат го. Онлайн үйрөтсөң болотчу. Эмнегедир көбүнчө кишилер деген Куранды үйрөтсө бекер үйрөтүш керек, аларды акчага үйрөткөнгө болбойт, анан мындай тилдей деп ушинтип ойлошот экен да. Ал деле мисалы илимде, мисалы канча акча төлөп ошону үйрөнсөң, ошол жаша чыгынып окуйсуң да. Анан бекер эле мисалы бекер үйрөтөм десең, бекердин тузу тартпайт дегендей болуп калат да. Ошончо таштабай каралбай калат да. Канча эмгек коротуп, ошо тапкан акчаңа анан тигине сатып алып үйрөнсөң, жакшы үйрөнөсүң. Бир кезде аракет кылдым. Менде окутайын деп. Онлайн окутуп баштадым. Окуткан илимимди улантайын деп баштап бекер кылып окутуп баштадым. Анан эч ким жазылбай койду. Андан кийин кайра окутуп эметкенден кийин ошо жана сиз айткандай тузу татбайт деп болуп окубай коюшту. Анан мен окута албайт окшойм деп өзүмө жаман ишеничилик өчтү да ошондочу. Кой окутпай эле коеюнчу мындан артынан. Ошол ойдон унчукпай отуруп мектепте мугалимдер тапшырманы аткарсаңар киши мен дагы силерге сабак бергим келет да, анан эчимдер окуп алсаңар мен кантип силерге сабак бергим келет дегендей ишин экен да чындап. Мен дагы азыр ошо Пиндодон окутуп атам да, элдерге үйрөтүп. Анан жагымтылашып сурап, мисалы кээ бир окуучуларым бар да, ошо сурап, биягы эмне кылам, антияны кандай кылам десе, ошолорго жооп бергенге аракет кылып, мындай аябай көңүлдүү өткөзсүн да. Отуруп үйрөткүм келет кишилерге. Анан эч кимиси мындай тынчып калат кээ бир убактардачы. Ошентсе эч кимдин көңүлү келбей дагы деп жаман өткөзсүн, үйрөткүм келбей баштайт экен да чындап эле. Көчүлөр кимде ким Кудай менен иштешем десе, экөөбүз айрылган. Мен үйрөтөм. Мына карго. Силерге буюрса жакшы иштешебиз, жоопкерчилик менен экөөбүз жоопкерчиликтүүбүз, экөөбүз ийкемдүүбүз. Буюрса баары жакшы болот, баары өз ордунда, жакшы жумуштарыбызды карабыз. Биздин эфирге келип бергениң үчүн чоң рахмат. Бул биздин биринчи эфирибиз. Макул, чоң рахмат. Саламаттаңыздар.